Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле эң жакшы кабардан баштайлы. Бардык эле Россияда эмгектенип жүргөн биздин мекендештер жумуш акысын рубльда алышат. Ошондуктан рубльдин курсу жогору болсо деп тилек кылышат. Бүгүн буйруса рубль дагы көтөрүлө баштады. Бишкектеги банктарда эң жакшы алмашуу курсу 1 рубльга 89,16 тыйынга көтөрүлдү. Бул албетте жакшы кабар. Мындан дагы көтөрүлө берсин деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Ар бир мекендештин тапканына береке болсун. Анан эскерте кетчү нерсе, 1ге 1 сом алмаштырам деген мошенник шылуундардан этияттаңыздар. Россиянын ички иштер министрлиги Орусияга келген чет элдиктер үчүн милдеттүү шарттарды атады. Кече Россиянын ички иштер министрлиги Орусияга кирген чет элдиктер медициналык текшерүүдөн сөзсүз өтүшү керек деп билдирди. Россияга кирген жана анын аймагында узак убакыт жүргөн бардык чет элдиктер медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул эми сөзсүз МВД аркылуу текшерилет. Милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүү талабы өлкөдө узак убакыт жүргөн бардык чет элдиктерге, ошондой эле Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрдүн жарандарына, башкача айтканда Кыргызстан жарандары да аларда келүү максатына карабастан тиешелүү деп айтылат ведомствонун материалында. Орусияда мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо режими күчүнө кирди. 5 февралдан тартып күчүнө киргенini кече сиздерге эскерте кеттик. Чет элдиктер жыл сайын бир катар оорулардын жоктугун тастыктап турууга милдеттүү экенин белгиленет. Эгерде чет элдиктерге жугуштуу оору башкаларга коркунуч туудурса, ал өлкөдөн чыгарылып депортацияланат. Россияга кирүү ага түбөлүккө жабык болот деп баса белгилейт Россиянын ички иштер министрлиги. Ведомствонун маалыматына ылайык, Беларусь Республикасынын жарандары, 6 жашка чейинки балдар, Россиядагы чет мамлекеттик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жарандары, консулдук мекемелеринин дипломаттары жана кызматкерлери, алардын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Россия Федерациясына аккредиттелген эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери бул милдеттемеден бошотулат. Эгер саякат максатында туризм болсо жана чет өлкөлүк жарандар Орусияда болуу мөөнөтү 3 айдан ашпаса, анда медициналык текшерүү талап кылынбайт деп жыйынтыктады МВД. Эскерте кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, ошондуктан Сахарованын текшерүү кагаздарын өзүңүздөр менен карап, алып, срокторундагы дайыма текшерип жүрүңүздөр. Маалыматты таркатып коюңуздар. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Бастрыкин мигранттар тарабынан экстремизмдин уламдан улам батыл көрүнүшүнө көңүл бурду. Чет элдик жарандар тарабынан экстремизмдин көрүнүшүнүн барган сайын батыл болуп баратат. Мындай билдирүүнү 5 февралда Россия Федерациясынын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин билдирди. Чет элдик жарандар тарабынан экстремизмдин уламдан улам тайманбас көрүнүштөрү коомдук коопсуздукка олуттуу коркунуч туудурууда деп жазган ТАСС анын сөзүн. Ал мигранттар тарабынан жасалган экстремисттик мүнөздөгү иштердин санын өскөнүн белгиледи. Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы ошондой эле чет элдик жарандар террордук мүнөздөгү 253 кылмыш жасаганын белгиледи. Бастрыкиндин айтымында, көп учурда кылмыш жасаган чет элдиктер Россия Федерациясына мыйзамсыз абалда болушат. Өлкө боюнча көзөмөлсүз жүрүшөт. Ошондой эле миграциялык мыйзамдарды такай бузушат. Урматтуу Россиядагы мекендештер, Telegram группаларда жумуш беребиз, жеңил жумуш, кымбат төлөнөт деген жарнамалардан абайлаңыз. Ошондой эле карта алабыз деген адамдар дагы сиздин ушундай кылмыштуу иштерге себепчи болуп, калышыңызга алып келиши мүмкүн. Бөтөн мамлекетти абайлап, жакындарыңызды да эскерте жүрүңүз.
Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.